Саламатсыздарбы? Күнгө дүйшөмбү 19-июль. Супер ТВда Сереп KG сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен таанышып алыңыздар. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ата Бейит мемориалдык комплексиндеги көрүстөнүнө коюлган түндүк жоголду. Бул тууралуу алып баруучу Ассол Молдокматова Инстаграмдагы баракчасына жазып чыккан. Белгисиз адамдар улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көрүстөнүндөгү түндүктү алып салышыптыр. Жазуучунун уулу Аскар Акматов капа болду. Ал кылдаттык менен көрүстөндүн архитектурасын ойлоп тапкан. Бардыгы Аскар Чыңгызовичтин жеке каражаты менен тургузулган. Мунун артында ким турат? Кечирим сурап, тезинен түндүктү калыбына келтириши шарт деп жазды Молдокматова. Ал эми бул маалымат боюнча Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги түндүк урдалбагандыгын айтып, учурда Ата Бейит мемориалдык комплексинде пландык оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Айрымдар такталбаган маалыматтарга таянуу менен коомчулукта Чыңгыз Айтматовдун көрүстөнүндөгү түндүк белгисиз адамдар тарабынан алынды деген пикир жаратуу аракети көрүлүүдө. Мындай маалымат толугу менен чындыкка дал келбейт. Азыркы тапта комплекске жаңы көрүнүш берүү концепциясы талкууланып жатат деп айтылат министрликтин маалыматында. Мындан тышкары министрлик мемориалдык комплекс 24 саат бою атайын күзөт тарабынан күчөтүлгөн режимде кайтарылганын эскертип, популисттик аракеттерден алыс болууга чакырды. Токмокто добуштарды кайра саноо болбойт. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алды. Ошентип, Бирге, Вместе, Эл биримдиги жана Патриот ынтымагы партияларынын арызы канааттандырылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Токмок аймактык шайлоо комиссиясы Эмгек жана Асыл Мурас жаштар партияларынын талабы боюнча добуштарды кайра санап чыгуу чечимин кабыл алуу, жол жобо бузулгандыгын кабар берерин айткан. Ошондой эле Эмгек жана Асыл Мурас жаштар бир дагы участокто кол менен саноо жүргүзүлбөгөндүгүн жана жарактуу бюллетендерде дал келбестик болгондугун тастыктаган далилдерди келтиришкен жок. Бирок буга чейин Токмок АШКсы УШКнын протоколдорун бекиткен. Кол менен саноонун натыйжалары жана башкаруунун автоматташтырылган тутумунун маалыматтары ар дайым 99%да бирдей. Шайлоонун ачык айкындуулугун камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берген ушундай электрондук маалымдама пунктунун болгону жакшы, дейт төрайым. Буга чейин Токмок аймактык шайлоо комиссиясы шаардык кеңешке добуш берген бардык тилкелердин жыйынтыгын кайра карап чыгууну чечип, бул сунушту Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүшкөн эле. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 2021-жылы 11-июлда өткөн Бишкек шаардык кеңешине болгон кайталап шайлоонун жыйынтыгын чыгарды. Аймактык шайлоо комиссиясы кеңешке кирген партиялардын депутаттарынын тизмесин жарыялады. Анда Эмгек партиясынан 11, Ата журт Кыргызстан партиясынан 9, Ишеним партиясынан 8, Ынтымак партиясынан 7, Өнүгүү Прогресс жана социал-демократтардан 5 депутат кирген. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык кеңешинде жалпы 45 орун бар. Толук тизмеге кимдер киргенин Сереп KG сайтынан окуй аласыздар. Акыйкатчы институту бардык мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жетекчилерин мажбурлоо же коркутуу жолу менен вакцинация жүргүзүүдөн алыс болууга чакырды. Бул тууралуу аталган институттан билдиришти. 115 байланышы аркылуу көптөгөн кызматкерлер кайрылып, эмдөөгө мажбурлап жаткандыктарын айтып даттанышкан. Ошол себептүү Акыйкатчы институту мындай мамиле катталган учурларда мыйзамда каралган жоопкерчиликке тартылаарын эскертти. Ар бир адам өзүнүн, үй бүлөсүнүн, жакындарынын ден соолугунун коопсуздугун, ошондой эле айланасындагы адамдардын бул коркунучтуу илдетти жуктуруп алуу коркунучун ойлоп, илдетке каршы вакцинаны алуусу туура кадам. Акыйкатчы институту жарандар вакцинаны алууга мажбурлоо жолу менен эмес, өз ыктыярдуулугу менен барышы үчүн активдүү үгүт иштерин жүргүзүүнү, такталган расмий маалыматтарды жайылтуу жана маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жагын уюштурууну Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине сунуштайт деп айтылат маалыматта. Эгерде бул процесс жарандарга карата коркутуу же мажбурлоо өзүндө болуп жатса, анда укук коргоо органдары ага катышкан адамдардын иш-аракеттерине баа бериши керектигин да эске салды. Жетекчилери тарабынан мажбурлоого дуушар болгон кызматкерлерди укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды. Муфтият айт намазынын программасын таратты. Курман айт намазы 20-июль күнү Бишкек шаарындагы жана өлкө аймагындагы бардык мечиттерде окулуп, таңкы саат 7:00 башталмакчы. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Айт намазынын программасы муфтий Замир Кары Ракиевдин куттуктоосу жана баяндамасы менен башталмакчы. Куттуктоо сөзүнөн кийин 7:30 айт намазы окулат. Айт намазына келген ар бир жаран санитардык эрежелерди так сактоосу талап кылынат.
17-июлда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Барпы айылында Алым Чубак Ажы Жалилов атындагы мечит ачылды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Самалыкка муфтий Замир Кары Ракиев баштаган дин алымдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана маркум Чубак Ажы Жалиловдун атасы, уулдары катышты. Мечиттин ачылышынын урматына карата Жалал Абад облусунун аймагындагы медреселерде билим алып жаткан жаштардын ортосундагы Куран айтуу боюнча жарыш өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө жана жалпы катышуучуларга акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Алым Чубак Ажы Жалилов мечитинин курулуш иштери 2019-жылдын сентябрь айында башталган. Анын пайдубалына Чубак Ажы Жалилов өзү капсула салган болчу. Аталган мечит Алым Чубак Ажы Жалиловдун аты ыйгарылган Кыргызстандагы алгачкы мечит болуп калды. Чубак Ажы Жалиловдун уулу Абдулла Жалилов социалдык түйүндөрдөгү баракчасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдирди. Камчыбек: Аяш атам, атамдын урматына өзүнүн жана туугандарынын каражатынан курулган мечитке атамдын атын ыйгарышты. Сизге ыраазычылык, деп жазды Абдулла Жалилов. 2021-жылдын июлунда картошканын чекене баалары республика боюнча орточо 1 килограмм үчүн 41,63 сомду түздү. Бул баалар мурунку айга салыштырмалуу 19 сомго төмөндөгөндүгүн, помидордун баасы 1 килограмм үчүн 51 сом болуп, мурунку айга салыштырмалуу 20% төмөндөгөндүгүн, бадыраңдын баасы 1 килограмм үчүн 41 сом болуп, мурунку айга салыштырмалуу 25% төмөндөгөндүгүн көрсөттү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитети билдирди. Муну менен бирге картошканын эң төмөн баалары Өзгөн, Баткен жана Исфана шаарларында белгиленди. Өлкөдө бир сутканын ичинде 58 миңден ашык адам эмделди. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтан билдиришти. Штаб буга чейин 21.120 жаранды вакцина алгандыгын жазып чыккан эли. Акыркы бир күндүн ичинде эмделгендердин эң көбү Ош облусунда 43 миңден ашык киши. Ысык көл облусу экинчи, ал эми Жалал Абад 3-чү сапта турат. Бостериде эки жарандын ортосунда чыр чыгып, бычакташууга алып келген. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Бостери аймагындагы Алтын кум эс алуу жайында У Охотника деген тамактануучу жайда арак ичип отуруп, эки жарандын ортосунда чыр чатак чыккан. 43 жаштагы жаран 19 жаштагы жаранды сыранын кружкасы менен башка чаап ийген. Ал эми экинчи жаран бычак шилтеген. Бычак 43 жаштагы жарандын бутун тилип кеткен. Аталган факт Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Экөө тең бири-бирине арыз жазуудан баш тартып жатышат. Тергөө иштери уланып жатат деп айтылат маалыматта. Каракулжада 13 жаштагы кызды бутунан тиштеп сүйрөгөн карышкыр 36 жаштагы кошунасы тарабынан муунтуп өлтүрүлдү. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 18-июлга караган түнү Каракулжа районунун Кызыл Жар өкмөтүнүн Карагайты жайлоосунда короодогу малга карышкыр кол салган. Аны байкап калган Кочаты айылынын 13 жаштагы тургуну эшикке кол чырак менен чыкканда, аны карышкыр бутунан тиштеп сүйрөгөн. Кыйкырыкты уккан 36 жаштагы кошунасы жардамга келип, карышкырды муунтуп өлтүргөн. Кесепетинен эки жаран Каракулжа райондук ооруканасына жеткирилген. Аталган жагдай Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан башка жарандарды жырткыч жаныбарлардын кол салуусунан коргоо максатында тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. 345 этникалык кыргыз Тажикстандан Ооганстандын Вахон районуна кайтып келди. Бул тууралуу Тажикстан Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Мурда качкан этникалык кыргыздар Ооганстан Ислам Республикасынын өкмөтү алардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергенден кийин 4000 баш малы менен кошо кайтарылып келингени белгиленди. Мургап чөлкөмүнүн Чоштеппа жана Достук бөлүктөрүндө жүргөндө Ооганстандын качкындары Бириккен Улуттар уюмунун качкындардын статусу жөнүндөгү конвенциясына ылайык убактылуу жашай турган жер, тамак, аш, кийим-кече жана медициналык кызматтар менен камсыз болушкан деп айтылат маалыматта. Талибан кыймылынын лидери Хайбатулла Ахунзада дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен жакшы мамилелерди орнотууга умтулуп жаткандыгын билдирди. Биз бардык чет өлкөлүк аскерлер чыгып кеткенден кийин Америка Кошмо Штаттарын эске алганда дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен өз ара аракеттенүүнүн жана өз ара келишимдердин алкагында жакшы жана күчтүү дипломатиялык, экономикалык жана саясий мамилелерди түзүүгө умтулабыз деп айтылат маалыматта.
12-июлда Индиянын Уттар-Прадеш штатында өзгөчө наристе төрөлдү. Ымыркайдын 3 башы бар. Бул тууралуу дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Ымыркай жана анын энесинин абалы жакшы. Эне кош бойлуу кезинде кадимкидей дени сак кош бойлуулукту өткөргөн. 3 баштуу баланын төрөлүшү ага да күтүлбөгөн жаңылык болгон. 2 кошумча баш баланын кадимки башынын арткы бөлүгүндө жайгашкан. Басылма башкача бөбөк тууралуу мындай кабарды угуп, алыскы жана жакынкы аймактардан келгендердин аягы үзүлбөй жаткандыгын жазат. Жергиликтүү эл бул Кудайдын жерге келгени деген ишенимди бекем карманып, бул кабарды башкаларга да жеткирүүгө ашыккан учурлар болгон. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепче KG сайтынан окуй аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.